Мекендештер саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнүбүз сентябрь айы 2025 жыл. Биз AgriLife KG YouTube канал билесиздер. Сельхозтехниканы көп тартабыз. Азыр таңкы саат 7 болуп атат. Биз мынакей ушундай бир Агротрек компания аттуу ушундай трактор саткан, сельхозтехника саткан компанияга көптөн бери келип жүрөбүз. Тракторлорун тартып жүрөбүз. Базасында деп койсок болот, базасында көп тартып калабыз. Анан эң негизгиси бизге эми дыйкандарга, бизге AgriLife KG YouTube каналга ушул тракторлор кандай иштеп атканын, чыныгы сатып алган кардарлар кандай иштетип атат деп туруп биз ошол максат менен чыгып Кыргызстанды бир айланып келели деп атабыз да. Биздин сапарыбыз бүгүн Ысык-Көл облусуна болот. Андан кийин Нарынга барабыз. Ошентип отуруп Чүй анан Талас деп буюрса бир кичинекей саякат кылабыз. Бир чети саякат, бир чети ушул эң башкы максат ушул тракторлордун кандай иштеп атат, механизаторлор, трактористтер кандай иштеп атат, өзүн кандай көрсөтүп келатат, бизге ушул кызык болуп атат да. Деги эле азыркы бүгүнкү күнү технология өнүгүп аткандан кийин, ушундай жаңы заманбап тракторлор келип аткандан кийин биз сөзсүз түрдө AgriLife KG YouTube канал айыл чарбага тиешелүү болгондон кийин тракторлор сөзсүз түрдө керек. Ошонун баарын бир изилдеп, кардарлар менен сүйлөшүп келели деп чечтик. Азыр биз бир саат, жарым сааттын ичинде чыгабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар, биз Ысык-Көл облусуна келип калдык. Тоң району, Алабаш айылы. Аябай сонун жер экен. Биз мындай кирип аябай суктанып атабыз. Кооз жер экен. Мындай бир өзгөчө жер экен да. Биз азыр ушул эң алгач биздин биринчи эле келген карманыбыз болду. Ушул Farmlet тракторунун Агротректен алган кардар болуп атат. Азыр урматтуу көрүүчүлөр менен учурашкыла, таанышкыла, анан сөз уланталы. Жалпы көрүүчүлөр саламатсыздарбы? Ошол биз Тоң району Алабаш айылынын тургуну болобуз. Ушул тракторду жактырып алганбыз, мына Farmlet тракторун 95 ат күчү. Ошол эми менин атым Улан. Улан мырза, Улан. Улан мырза, азыр карабайсыздарбы? Ошол биз келип, дароо эле ушул жумуш учурунда колдор май болуп, настоящий механизаторго келдик. Сиз өзүңүз механизатор болуп канча жылдан бери алек болуп келатасыз? Эми мен өзүм канча жыл, 20 жылдан ашып калды. Опыт аябай күчтүү экен да. 20 жылдан ашып калды Кудай буйрса. Бир тракторго баа берсеңер, бир трактор тандасаңар, бир билет экенсиздер да. Эми 20 жылдан бери ушул эле айылдасыңар. Ушул эле айылдабыз. Жер дыйканчылык менен алексиңер. Дыйканчылык менен алек болобуз. Биз ушул Farmlet тууралуу AgriLife KG келдик да. Бул жаңы трактор, заманбап тракторлор, заман өнүгүп атат, технология өнүгүп атат. Биз деле ошо дыйкандар дагы ошол өнүгүп атпайбызбы? Акырындан. Сиздин өзүңүздүн ушул качан алдыңыз, анан өзүңүздүн ой пикириңиз кандай болот мүмкүн? Кандай көрсөттү ушул трактор? Биз ушул жылдын февраль айында алганбыз. Жакшы эле буюрса иштеп атабыз. Ошол агрегаттары бар, соколору бар, пресстери бар, ошол менен жүрөбүз. Канча кызматты аткарасыңар өзүңөр? Өзүбүз 3 кызматты аткарабыз. Сокосу бар, эмеси бар, капалкасы бар, анан пресси бар. Ошол 3 агрегат илебиз. 95 ат күчү, 904. Жаңы трактор алам, жаңы механизатор болуп трактор менен иштейм деп максат коюп келет го. 20 жылдык тажрыйбаңыз менен бир бөлүшүп койсоңор, бир трактор алып атканда, трактор тандап атканда бир эки негизги кеңеш берип койсоңуз. Кандай иштегенге удобныйбы, ичиндеги рычагтарын карап ошол. Ошого карап эле. Максаты кандай, жерди айдайбы, кандай ат күчү канча, ошого өзүнө ылайыктап алса болот дейм. Ар ким өзүнө ылайыктап алат да. Кээ бирөө чоңун алам дейт. Мага мен ушул орточосу жакты, ошол орточосун алдым. Кадимкидей мындай бир алдыга жылуулар болдубу же ошондой эле калп менен жүрөсүңөрбү?
Жок, болуп атат, жылуулар болуп атат. Жылуу атат, Эртең билип атат, менен, кадимкидей. эртең менен кадимкидей билинет. Эртең менен чыгасың, суук болсо печканы иштетесиң, күндүз мындай удобный болот Кондиционер го, кондиционер бар кадимкидей эле. Мурункудай эмес, э? Мурункудай эмес. Ошондой Мурунку эми баары эски техникалардын эскилиги жетти да баары. Мм. Баары запчас сурайт да, булар андай эмес да, жаңы май алмаштырып иштеп атабыз ошол, Кудайга шүгүр. Сиздин мындай бир бааңыз кандай баа бере аласыңар? Жакшы эле баа берем, жакшы эле. Эми ар бир техника бузулат да өзүчө. Бузулат, сөзсүз бузулбай койбойт эми. Бузулбай койбойт туурабы? Бар караш керек, май сайын убагында алмаштырыш керек, майлаш керек, жойлош керек дегенде өзүнүн немелери бар да, техниканын. Так, эми сиз ошондо азыр эмне кызмат кылып атасыз? Мындан кийин саман пресс деп атабыз, пресс. Пресс менен ошо менен бүтөт экен да? Бүтөт ошо менен, буюрса менен эгиндер чабылып бүттү ошо. Кандай алдыңыз? Кандай жол менен алдыңыз? Өзүңүз накталай алыңызбы же лизинг жолдору менен алдыңызбы? Лизинг жолдору менен эле алдык, 10%-ин төлөдүк. Ошол 6% менен. Дыйкандарга сонун эле жеңилдетүүлөр болду, ошо 6% менен жакшы эле ооба. Банктагылар унчукпай эле берип беришти болду. Ошол жакшы эле. Алса болот, э? Алса болот, ооба, көңүлдөнсө болот. Өзүң кандай көрсөтүп келатат? Өзүн жакшы буюрса. Буга чейин кандай тактайдасыз эле? Буга чейин Бул эми кандай болот азыр? жакшы эми. Результативности кадимкидей билинет экен. Бул жакшы да эми. Мурункуга караганда кичине эми өркүндөтүлгөн жерлери да бар да булардыкы. Ошол. Өркүндөтүлгөн деген мисалы үчүн бир мисал келтирбейсизби? Ошо кайсы жагын өркүндөтүп койгондой силер азыр? Мындай эми айдаганга удобный кылып койгон. Мисалы үчүн терезелери мун полный айнек болуп ошол жакшы көрүнөт экен да. Мына эки жакка касилке чапканга, мына пресс сүйрөгөнгө. Ошо. Эми ал деле жамандабайбыз, эми аны менен деле чоңойдук. Ал деле жакшы, эми бирок кийинкиси болуп заманбап тракторлор да азыркыларчы эми. Баары бир билинет. Баары бир билинет да бул. Мунун күчү күчтүүрөөк бирок. 95 ат дегеним менен негизи бул күчтүү эле экен андан деле. Турбинасы да бар да мунун. Мисалы үчүн азыр 4 корпус сүйрөй албайт да, бул 4 корпус сүйрөйт. Айланма соко, тем более тонналык. Кыйналып калган күндөр болдубу? Жок, азыр пока Кудайга шүгүр, азыр бузулуп элек. Бир жыл болду экен. Жакшы, бир жыл болду элек. Кудайга шүгүр деп атасыз. 1100 моточас болду. Өзүңүздөр ушул айылда жайгашып мындай жетишип атабы ушу трактор? Же силерге дагы көптөн кошумча тракторлор керек болуп атабы? Жок, жетишип атабыз эми буюрса акырында. Бирок кошумча айыл, кошуна айылдардан да келет, эки жактан келет. Жетиши албай калабыз баары бир делечи. Эми рахмат сизге. Биз ушул толук Кыргызстанды бир айланып чыгалы деп чечтик да. Алгач сиз болдуңуз. Сизге кеңешиңизге, жанагы чын жүрөктөн айтып бергениңизге рахмат. Биздин ошол көрүүчүлөргө да бир кайрылып койсоңуздар болот. Эгер кааласаңыз коштошуп койсоңор болот да. Эмне дейбиз эми, кыргыз элиме тынччылык каалайм, аманчылык, токчулук болсун. Болду, аман болсун кыргыз элим ошол. Силерге ийгилик каалап кетебиз. Рахмат чоң сизге. Макулуңуз. Бул жакта азыр кандай кызматтарды кылып атасыңар? Өзүнүн акчасын актачыдайбы? Канча кызматты аткарып атасыңар ошондо? Мен азыр 4-5 агрегат менен иштеп атам. Бир расход боюнча бир кеп кылбайлыбы? Кандай болот расход? Расход боюнча бул жер айдап атат, пахатат. Пока азыр кемчиликтерин деле байкай элекпиз, жакшы эле. Могу мага сидение жакта да 100% болбосо да 80% аябай эле ыңгайлуу болуп калды. Ынчалык түшүм көп берип атат да. Быйыл байкалды да ошол.